мүмкүнчүлүк менен пайдаланып өмүр бою ички иштер органдарында кызмат өтөп, коомдук тартипти, элдин тынччылыгын, мыйзамдуулукту сактап келген адам катары жана бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты катары бүт Кыргызстандын элине кайрылуу жасагым келет. Урматтуу кыргыз элим, жараткан берген өмүрдү жаркын маанайда, тынчтыкта, бакубат жашоо менен сүрүү бул ар бир атуулдун ниети жана милдети. Статистика булактарына кайрылсак, ар бир жылы Кыргызстанда 165 миңдей наристе төрөлүп, 35 миңдей киши көз жумат экен. Жашы жетип, же айыкпас ооруларга чалдыккан учурларда жаныбыз кейип, бирок айла жок коштошуп, Куран окугандан башка арга жок болуп калат экен. Өзгөчө жанды кейиткен бул канчалаган күйлүү күчтүү, оорубай сыркабай туруп, жарандарыбыз эртең менен үйлөрүнөн жакшынакай чыгып, үй бүлөсүнө кайра келбей калгандар, бөөдө кырсыктардан өмүрлөр менен кош айтышат. Канчалаган энелер көз жаштарын төгүшүп, жубайлары жезир калып, балдары жетим калышат. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, ар күн сайын эч бир согуш, уруш болбогон тынчтык күндөрүндө шалаакылыктан, эрежелердин сакталбагандыгынан жана жол кырсыктарынын кесепетинен бейкүнөө жабыркагандар жана каза болгондор айтылып, оорду толгус жоготууларга кабылабыз. Өткөн 2018 жылдын 11 айында 5798 жол кырсыктары катталып, алардын кесепетинен 600дөн көп жарандарыбыз өмүрлөрү менен кош айтышып, 8000ден ашык жарандарыбыз ар кандай жаракаттарды алышты. Алардын бир тобу өмүр бою майып болуп, жараткан берген өмүрлөрүн толук кандуу, бактылуу жашай албай калышат. Ушундай эле эбегейсиз чоң жоготуулар өрт коопсуздугун, техникалык коопсуздукту, мыйзамдардын талаптарын сактабастан да болуп турат. Элибиздин коопсуздугун камсыздоо максатында өкмөт атайын алдын алуу иш чараларды иштеп чыгып турат. Мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөр сунушталат. Алар Жогорку Кеңештин колдоосуна ээ болуп, президент тарабынан бекитилет. Бирок кабыл алынган мыйзамдардын эрежелерин, талаптарын эл сактабаса, бул маселе чечилбейт. Элибиз өзүнүн коопсуздугун түшүнүп, баалап, тийиштүү эрежелерди колдонушу керек. Жолго чыгарда алдын ала ойлонуп, убакытты кенен пландап, эч шашылбастан, жол эрежелерин бузбастан, кыймыл режимин сактап, өзгөчө азыркы кыш мезгилинде этияттык, кылдаттык менен унааны башкарууга чакырып кетет элем. Жол унаа кырсыктарынын басымдуу бөлүгү бул айдоочулардын ылдамдык сактабагандыгынан, жол тилкесинде туура эмес маневр жасагандыгынан жана жолдун карама каршы тилкесине чыгып кеткендигинин болууда. Буга да кошумча мас абалында автоунааларды айдагандыктан болууда. Күнүмдүк жашообузда өзүбүздүн балдарыбыздын, жакындарыбыздын өмүрлөрүнө, башка бейкүнөө кишилердин өмүрлөрүнө капыстан балта чаап албайлы. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу ата энелер, балдарды чоңойтуп, окутуп, элге кошуп, эми болбогон убакыт дүйнөндөн деп шашкан балдарыбызды тыйып, үлгү көргөзүп турсак, эң баалуу, эң кымбат бул адамдын өмүрү. Кудай сактаганды сактайм дейт эмеспи? Ошондуктан биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттыкты сактоо, билим берүү министрлиги, ички иштер жана башка тийиштүү органдар кырсыктарды алдын алуу иш чаралары тууралуу элге кеңири маалыматтарды жайылтуусу зарыл.